Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кандайсыңар? Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы эс алып турдуңарбы? Анда эмесе бүгүн бизде технология сабагы экинчи эректин 7 сабагы. Биз силер менен өткөн сабактарда тигүүчү машина жөнүндө түшүнүк алганбыз. Бүгүн ошол тигүүчү машинанын тигиштери жөнүндө маалымат алабыз. Бүгүнкү сабакты кесиптик лицейдин чебер мугалими Амирова эжекебиз өтүп берет. Анда эмесе ушул сабакка көңүл барабыз. Сабакка жакшылап көңүл буруп түшүнүк алгыла. Эмдиги сабак ушул темалар боюнча тест алып чейрек чыгарылат. Машина тигиштери. Кийимдин бөлүктөрүн бириктирүүнүн негизги каражаты болуп, жиптүү машина тигиштери эсептелет. Бөлүктөрдү бекитүүчү тигиштерге бүтүндөй кийимге коюлуучу талаптардай эле керектөөчүлүк жана өнөр жайлык талаптар коюлат. Керектөөчүлүк талаптарга тигиштин сырткы көрүнүшү, туташ тигиш сызыгынын тегиздиги жана бириктирме тигиштин эни, тепчимдердин кайталанышынын бир кылкалыгы, алардын тартылуу тыгыздыгы, туташ тигиштин бүтүндүгү, үзүгү жоктугу, тигиш сызыгы боюнча материалда бырыштын жоктугу, бышыктыгы жана башкалар. Тигишке болгон өнөр жайлык талаптар жиптин жана материалдын, тигишке калтырылуучу жер жана бүктөмдүн чыгымдалышын, тигүүгө кетүүчү эмгекти аныктайт. Тигишти аткаруу сапаты алардын параметрлерин, тигиштин энин, туташ тигиштин санын жана алардын ортосундагы аралыкты, тепчимдердин жыштыгын жана алардын туташ тигиштеги тартылуу тыгыздыгын, жиптин жана ийненин номерин сактоого жараша болот. Бөлүктөрдүн арналышына жана тигишке салыштырмалуу жайгашуусуна жараша тигиштер бириктирме, жээк тигиштери жана кооздоо тигиштери болуп 3 түргө бөлүнөт. Бириктирме тигиштер төмөнкүдөй түрчөлөргө бөлүнөт. Жөнөкөй, кайрылып бастырылган тигиш, кабатташтырылган тигиш. Жөнөкөй тигиш эң кеңири тараган. Ал тигиш кийимдин өң жагынан көрүнбөйт. Жөнөкөй тигиш менен бириктирүүнүн алдында бөлүктөр өң жактары ичине келтирилип коюлуп, кесиктери менен белгилери теңделип, түз тигиш аткаруучу машинада тигилет. Материалдын калыңдыгына жана кийимдин арналышына жараша жөнөкөй тигишке калтырылуучу орун ар кандай абалда болуп, ал нымдап жылуулук менен иштетилет. Бул учурда тигишке калтырылган орун туташ тигиштин эки жакка жаткырып үтүктөлөт. Же анын оң жагына, же анын сол жагына, бир жагына жыга үтүктөө менен аткарылышы мүмкүн. Бул жердеги видеодон силер ошол жөнөкөй тигиштин аткарылуу тартибин көрүп турасыңар. Кийимдин бөлүктөрүн өң жактарын бири-бирине беттеп, андан соң жөнөкөй тигиш менен бөлүктөрдү бириктирип тигип алдык. Эми бул жөнөкөй тигиш аткарылып бүткөн соң аткарылган тигишти тикесинен коюп койсо да болот. Андан соң аны эки жагына жарып, ортосунан ачып үтүктөгөнгө болот жана оң жагына же сол жагына жаткырып үтүктөсө да болот. Мына силер бириктирме тигиштин жөнөкөй тигишинин аткарылуу тартибин көрдүңөр. Кайрылып бастырылган тигиш. Жөнөкөй тигиштин базасында бастырылган тигиш аткарылат. Мындай тигишке калтырылган орун бөлүктүн оң жагы боюнча тигиш сызыгынан 1-2 мм аралыкта эки жарыш туташ тигиш менен бастырылып тигилет. Тигиш бириктирүүнү бышыктоо зарыл болгондо жасалгалоо натыйжасы же кийимдин материалы жаман же нымдап жылуулук менен иштетүүгө мүмкүн болбогон учурда
кебес, зыгыр, резиналанган кезимелер жана булгарылардан тигилген учурда жөнөкөй тигиште эле кесиктер боюнча бөлүктөрдү бириктирүүдө колдонулат. Жөнөкөй кайрылып бастырма тигиш ачык кесиктүү жана туюк кесиктүү болот. Ачык кесиктүү тигиште жөнөкөй тигишти аткаргандай эле бөлүктөрдүн өң жактары ичине келтирилип беттелип, кесиктер жана оюктар теңделет. Туюк кесиктүү тигиште кесиктер жарыш жайгашат жана төмөнкү бөлүгүнүн кесиги жогорку бөлүгүнүн кесигинен кийин бастырма тигиштин энинчелик кое берилет. Бул жерден силер кайрылып бастырылган тигишти аткарылышын көрүп турасыңар. Кабатташтырылган тигиш. Кабатташтырылган тигиштер ачык кесиктүү, бир туюк жана эки туюк кесиктүү болот. Мындай тигиштер иш жагы менен башка бөлүктүн өң жагынан коюлуп, бөлүктүн өң жагы боюнча бир гана бастырма тигиш менен аткарылат. Бул учурда тигүү, белги же ийне тешкен көзөнөктөр, белги сызыктары же мурда аткарылган туташ тигиштер боюнча гана жүргүзүлөт. Бул жерден азыр силер ачык кесиктүү тигиштин аткарылышын көрдүңөр. Бул видеодон силер туюк кесиктүү тигиштин аткарылуу тартибин көрөсүңөр. Алгач эки бөлүктү бири-бирине туташтырып алып, андан соң бөлүкчөбүздүн бир жагын кайрып, үстүнөн бастырып тигип алдык. Урматтуу окуучулар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аякталды. Үйгө тапшырма тигүүчү машинанын тигиштери деген теманы китептен окуп келесиңер. Видео сабакта көрөсүңөр. Эндиги сабак мага айтып бересиңер. Ушул боюнча тесттер болот. Тест жазып чыгарабыз, тестке даярданып. Андан соң баарыңарга ден соолук ийгилик. Силерге сабакка катышууга шарт түзүп берген ата-энелерге чоң рахмат. Келе жаткан жаңы жылдар менен саламатта калгыла.